Ош технологиялык университетинде салтка айланган жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга багытталган дүйнөлүк акча жумалыгы старталды. Иш-чара Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана экономика жана финансы кафедрасы менен биргеликте уюштурулуп, Улуттук банктын өкүлдөрү, коммерциялык банктар жана микрофинансылык уюмдар, окуу жайдын бардык факультеттериндеги билим алып жатышкан студенттер, профессордук окутуучулук курам, университеттин жетекчилиги катышты. Иш-чараны университеттин ректору Жамболот Турсунбаев ачып, дүйнөлүк акча жумалыгы калктын каржылык сабаттуулугун арттырууда чоң мааниге ээ экендигин баса белгиледи. Биздин университетте экономика факультети сиздерге маалым болгондой бул университеттин бир нече жылдардан бери эң алгачкылардан деп айтсам да болот, иштеп келатат. Биздин студенттерибиз көп банктарда жана ошол финансы, экономика менен байланышкан мекемелерде калыптасқан эмгек кылып, өзүнүн салымын Кыргызстандын өнүгүшүнө кошуп келатат. Акча жумалыгынын алкагында нумизматикалык монеталардын көргөзмөсү уюштурулду. Мында ар бир даталуу күндөргө жана атактуу инсандардын мааракелерине арналып чыгарылган тыйындардын коллекциялары коюлду. Алтын жана күмүш куймалары ар бир улуттук буюмдарга, чыгармаларга арналып чыгарылган ар кандай формадагы жез куймалары болду. Бул ден сбережений жана тарыхына кайрыла турган болсок, бул 1924-жылы баштапкы жанагы италиялык банкир аркылуу майрамдалып баштаган Италия элинде. Алардын сөзү бар эле, бул акчаны банкта сактагыла, же матрастын түбүндө сактагандан көрө депчи. Ошого азыркы жаштардын жанагы финансылык грамотностьти үйрөтүү бул азыркы замандын талабы, себеби бир сом тапкандан кийин аны көбөйтүп жана приумножить максатты түз болуш керек да. Көргөзмөгө катышкандар Кыргыздын улуттук колоритинде чагылдырган ар кандай алтын жана күмүштөрдүн, тыйындардын жасалгаларына күбө болушту. Эмес жаштарга негизги максат алардын финансылык сабаттуулугун арттыруу менен ушу банктардагы жаңы продукциялардын тааныштыруу иретинде аларды ошол жаңы банктардын продукцияларына кирүү, тартуу болуп эсептелет. Көргөзмөгө коюлган буюмдардан каалоочулар сатып алышты. Улуттук банктын өкүлдөрү тарабынан биздин университеттерге акча тууралуу бардык маалыматтар, алардын өнүгүү тарыхы, аларды сактоо жолдору, жүгүртүү системалары жана башка акчага байланышкан көптөгөн маселелер тууралуу маалыматтарды беришти.